Mehrimli jana rahimdu Allah Taala'nın atı menen Allah Taala Kur'an'da Toha surasında aytat Estağfirullah. Alemi kim meni eskerүүден баштатса, андай адамдын жашоосу оор машакат болору шексиз. Андай адамды кыямат күнү эки көзү сокур болгон абалда тургузабыз. Ал адам айтат: "О Робим, мен дүйнөдө эки көзүм көрөт эле, эмнеге эки көзүмдү сокур кылып тирилттиң?" Allah өзү сактан болсун. Estağfirullah. Ал Аллах тараптан ага жооп берилет. Сен ушундай көздөрүң көрбөсү керек. Себеби сага дүйнөдө жүргөнүңдө менин аяттарым, өкүмдөрүм келгенде эки көзүң көрбөй, кулактарың укпай баш тарткансың. Ал эми бул күн сен да бизге көрүлбөйсүң, эстен чыгарыласың. Али радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ким Куранды окуп, жаттап, Курандагы адал нерселерди адал деп билсе, арам кылынган нерселерди арам деп билсе, Аллах Таала аны бейишке киргизет жана үй бүлөсүн бардыгын шапаат кылууга уруксат берет. Алар тозокко кире турган болсо деле." Аллаху акбар, уруксат берилет экен. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Намаздын ичинде Куран окуган адамга ар бир тамгасы 100 жакшылык берилет. Намаздан башка убакытта даарат менен Куран окуса, ар бир тамгасына 25 жакшылык берилет. Эгер дааратсыз Куран окуса, ар бир тамгасына 10 жакшылык берилет." Муаз ибн Жабал радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бир сапарда бирге болдум. Мен айттым: "О Аллахтын элчиси, бизге бир хадис айтып берсеңиз, биз пайдалансак." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эгер силер бактылуу жашоону кааласаңар, шейттердин өлүмүндө өлүм кааласаңар, эртең кыямат күнү азаптан кутулууну кааласаңар, кыяматтагы ысыктан көлөкөлөнүү кааласаңар, адашуудан туура жолду табууну кааласаңар, дайыма Куран окуп жүргүлө. Себеби Куран Аллахтын сөзү, шайтанга калкан болот, таразаны басат." Аллаху акбар. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Менин үммөттөрүмдүн ибадаттарынын абзели Куран окуу. Андыктан акылдуу адам Куран үйрөнүп, Куран окуп жүрүүгө тийиш." Алхамдулиллах, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Аллах Таала айтат: Мен өзүмдүн улуулугума ант ичемин. Мен пендеме эки коркунучту бириктирбеймин. Ошондой эле эки амандыкты да бириктирбеймин. Эгер пендем бул дүйнөдө менин азабымдан коркуп жүрсө, кыямат күнү корккон азаптан аман сактаймын. Эгер бул дүйнөдө азабымдан коркпой аман жүргөн болсо, кыямат күнү азап менен коркутамын." Аллах эле сактан болсун. Абу Бакир Сыдык радиаллаху анху айтат: Араб өлкөсүндө бир Дахиятул Калби деген падыша бар эле, бирок капыр эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анын исламга кирүүсүн үмүт кылат эле. Себеби анын үй бүлөсүндө 700 жан балдары бар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дайым дуба кылат эле: "О Аллахым, Дахиятул Калбинин жүрөгүнө ислам нурун киргизгиниң" деп. "О Аллахым, Дахиятул Калбинин жүрөгүнө ислам нурун киргизгиниң" деп. Дахиятул Калби исламга кирүүнү каалаганда, багымдат намазынан кийин Аллах Таала вахий кылды: "О Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Дахиятул Калбинин жүрөгүнө иман нурун киргиздим. Ал асыр сага келет" деп. Аллаху акбар. Дахиятул Калби келип мечитке киргенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чепкенин чечип жерге төшөп, Дахиятул Калбини чакырып, чепкендин үстүнө отуруң деп сунуш кылат. Дахиятул Калби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын бул сый урматын көрүп, көздөрүнөн жаш агып,
жашагызып ыйлап чепкенин жерден көтөрүп алып чаңдарын кагып оозуна көзүнө сүртүп өбүп айтат: О Аллахтын элчиси, мен сиздин чепкениңиздин үстүнө чыгып басып тепсеп отурууга кандай көңүлүм болсун? Мен жанымды чепкениңизге садака кылайын. Мага исламдын шарттарын айттың. Мен мусулман болоюн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыйман калмасын айткын дегенде ал Ла илаха иллаллох Мухаммад Расулуллох деп айтып абдан ыйлады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага айтты: Эмнеге мынчалык көп ыйладың? Исламга киргениң үчүн ыйлайсыңбы? Же башка иш үчүнбү? Дахиятул калби айтты: Мен өтө көп күнөө жасаганмын. Робиңден сурачы, менин күнөөлөрүм кантсе жоюлат экен? Эгер өзүнү өлтүрсүн десе өзүмдү өлтүрөйүн. Эгер мал мүлкүн бардыгын кайры кылсын десе кайры кылайын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурады: Сенде кандайча күнөөлөрүң бар деп? Ал айтты: Мени жакшы билесиз. Мен арабтардын падышасы элем. Мен намыстанып эл бул паланчанын кызы деп айтпасын, паланча Дахиятул калбинин көө баласы деп айтпасын деп 70 кысымды өз колум менен өлтүрдүм деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны угуп таң калып эмне деп жооп берерин билбей турганда Жабраил алейхиссалам түшүп айтты: О Аллахтын элчиси, саллаллаху алейхи вассалам, Аллах Таала айтты: Дахиятул калбиге айткын, сен ла илаха иллаллох Мухаммад Расулуллох дегениңде эле сенин 60 жылдан бери капырлыкта жүргөнүңдү, 60 жылдан бери мага душмандык кылып жүргөнүңдү кечирдим. Аларга кошуп кыздарыңды өлтүргөнүңдүн күнөөсүн да кечирдим. Аны уккан сахабалар бардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баш болуп сүйүнгөндөрүнөн ыйлашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: О Аллахым, Дахиятул калбинин бир жолу ыйман калмасын айтуусу менен 60 жылдык күнөөлөрүн кечирдиң. Менин үммөттөрүм өмүр бою шахадат калмасын айтып жүрүшөт. Албетте алардын күнөөлөрүн кечиргиниң деп дуба кылды. Аллахым баарыбыздын билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Амин. Я архамар рахимин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва али сайидина Мухаммад. Язалухана Мухаммадан саллаллаху таала алейхи вассалам бима хуахлухум. Амин. Абу Дарда радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: Ким ла илаха иллаллох Мухаммад Расулуллох деп чын жүрөктөн ыклас менен айтса, анын оозунан бир периште чыгат, жашыл куш сыяктуу. Анда 2 канаты бар. Бир канаты чыгышта, бир канаты батышка жетип, бир канаты батышка жетип турат. Ал куш өзү аппак болуп бермет жакуттар менен кооздолгон. Ал учуп көтөрүлүп арышка чейин жетет. Анда бал арынын үнүндө үн болот. Ага арышты көтөрүп турган периштелер айтышат: Үнүңдү өчүрчү, биздин тынчыбызды алдың го дешет. Ал айтат: Жок, мен үнүмдү өчүрбөймүн. Аллах Таала ушул калиманы айткан адамдын күнөөлөрүн кечирмейинче. Аллах Таала айтат: Мейли, мен ошол калиманы айткан адамдын күнөөлөрүн кечирдим дейт. Анан ошол периштеге 70 тил берет. Ошол 70 тил менен ошол калиманы айткан адамга истигфар айтат кыямат күнгө чейин. Аллаху акбар. Анан Аллахтан эмне кылат экен? Ошол периштеге 70 тил берет. Ошол 70 тил менен ошол калиманы айткан адамга истигфар айтат кыямат күнгө чейин. Кыямат күнү ошол адамдын колунан кармап күбө болуп жетелеп бейишке киргизип коет. Аллаху акбар. Деп ошол жерден жыйынтыктап туралы. Аллахым баарыбыздын ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирип тозоонан сактап бейишин насип кылган болсун. Аллахым өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, өзү кабыл кылсын. Ла илаха иллаллох Мухаммад Расулуллох. Ашхаду ан ла илаха иллаллох ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух келмеси менен жашоо өтүү бактысын ар бирибизге насип кылсын.
Amin. Ya Erhamer Rahmin. Allah Ekber. Allah razı olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بادئ السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Жазаллаху ан Мухаммадан саллаллаху тааля алейхи ва саллям бимаху ахлуху. Катталып биз менен бирге болуп бөлүшүп соопка ээ болуңуз. Аллахым разы болсун, өзү разы кылсын.